Алманбет Анапияевдин Минскте өлтүрүлгөндөн бери 2 ай убакыт өткөнүнө карабай, кылмыштын бетин ачуу аракети бир орундан жылбай келет. Буга Кыргызстандын Ички иштер министрлиги Беларусь тарапты айыптап чыкты. Мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында, Гүлжигит Абилазизовду суракка алган тасма коомчулукка жарыяланып кеткенден кийин Беларусь бийлиги биздин башкы прокуратурага ишти иликтөөгө көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылган. Биз тараптан алар менен кызматташууга даярбыз деген жооп барганы менен Минск үн катпай келет. Bizde деген бұл кылмыш боюнча bir катар оперативдик маалыматтар bizde деле бар. Бирок алардын маалыматтары боюнча бул кылмыштуу топтордун өзара разборкасы деп ошого байланыштырып атат. Биз ал кылмыштын бетин ачабыз деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал кылмыштын жүрүшү боюнча дагы, ачылышы боюнча дагы эч кандай маалыматтар жок. Биз ал маалыматтарды ошо Беларусьтун Ички иштер министрлигинин Минск шаарында атайын өздөрүнүн интернет сайттары бар. Биз дагы карап кандай маалыматтарды таратар экенсек, маалыматтар жок. Алманбет Анапияев өлтүрүлгөндөн көп өтпөй бул кылмышка жалгыз күбө болгон Гүлжигит Абилазизов кылмышка мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиев жана анын жакындарынын катыштыгы бар деген көрсөтмө берген. Бирок Минск тарап бул версияны жокко чыгарып, кылмыштуу топтордун өз ара тирешүүсү катары баалап келет. Ошол эле учурда өз версиясын бекемдөө үчүн келип, күбөнү суракка алууга Беларустун тергөө комитети ашыккан жок. Үн чыкпай, эч кандай иш-чара колдонбой, иш аракеттерин колдонбогондон мен ойлойм, мүмкүн алар атайын күтүп атамы? Абдилазизовду бир нерсе кылып койсо, анан кийин деп айтат. Ана көрдүңдөрбү? Абдилазизовдорун жок экен, биз эми кантип аны кандай иш аракеттерин жүргүзөбүз деп. Мүмкүн андай деп өздөрү ошол ойго бизди түрткүлөп атат. Бул окуя Минск менен Бишкектин ортосундагы талаш жагдайды ого бетер татаалдантты. Беларусь бийлиги буга чейин эле Бакиевтерди экстрадициялоо өтүнүчүн кулак сыртынан кетирип келген. Эми минтип анын жакындарынын кылмышка катыштыгы бар болушу мүмкүн деген версиянын келип чыкканы Беларусь бийлигинин аброюн ого бетер солгундатты. Алардын Анапияевди Жаныш Бакиев жана анын жакындары өлтүргөн деген версияны жокко чыгарууга аракеттенип жатканы да ушундан болушу мүмкүн. Мен мында ойлойм, биякта президент Лукашенконун негизи өзүнүн немеси командасы болсо эле, ошондо эле эртең эле керек болсо эртең эле бул Белоруссиянын полицейскийлери келип бияктан сурак алышат деп ойлойм да. Бирок дагы айта кетсем, азыр эч кандай эмоцияга берилбеш керек. Расмий түрдө документация кат менен эле иштеш керек. Тыгыз байланышта болуш керек. Беларустун тергөө комитетинин үн катпай жатканын айрымдар атайлап ишти создуктуруу аракети катары баалашууда. Себеби 9 айдан кийин иш жаңы жагдайлар келип чыкканча токтотулушу ыктымал. Мындан улам биздин тартип сактоо органдары ишти өз алдынча иликтеп, Жаныш Бакиев жана анын жанындагыларга сырттан айып тагуусу зарыл дешет адвокаттар. Конституция жол берет. Конституция деген бизге гарант, биздин ден соолугубузда, биздин өмүрүбүзгө гарант. Ошого биздин мамлекет, биздин өкмөт, биздин тергөө органдарын ишти козгоп туруп текшериш керек. Биз эмне себепти Белоруссияга же башка мамлекеттин тергөө органда күтүп отурушубуз керек. Качан алар кайсы бир чечим кабыл алат деп. Бул тилемчиликте. Биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, правовой мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мындай практика бардык өлкөлөрдө колдонулуп келет дейт адвокат. Бирок Жаныш Бакиев Кыргызстанда башка оор кылмыштар боюнча да айыпталып, бир нече өкүм менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Мындай чечим дагы Беларусь тараптын оюн өзгөртө алган жок. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.